Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Кайыргүл Румканова, биз ушу Говорит ТВ маалымат агенттиги интервью жанрындагы программаны баштайбыз. Биздин бүгүнкү коногубуз өзгөчө конок деп айтсак болот. Германия Федеративдүү Республикасынын ыйгарым укуктуу элчиси доктор Габриэла Гелил биздин ушу кеңсебизге конок болуп келип турат. Куш келипсиз, саламатсызбы? Саламатсызбы. Чакыруу менен чоң рахмат. Бүгүн майданга келдим. Сохбет, интервью менен. Сизге чоң ыраазычылык билдирем. Кыргызчаны да өздөштүрүп алыптырсыз. Жакшы көрөм, бирок жакшы эмес. Бирок аракетиңиз бар экен. Бул аябай абдан сонун. Биз үчүн абдан сыймыктануу менен биз кабыл алабыз. Башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү кыргызча сүйлөп жатканда. Кыргызча абдан сулуу, бирок мага башка бир тил сулуу, бирок жакшы билбейм. Бирок аракетиңиз бар экен, ошого сизге алкыш. Алкыш. Негизи биз бүгүн Германия менен Кыргызстандын ортосундагы ушу билим тармагы боюнча болгон маселеге токтолот элек. Анткени биз үчүн бул өтө маанилүү. Азыркы учурда аябай көп биздин жаштарыбыз Германияга кетип жаткан чак. Биздин жаштарыбыз ошо Германиядан эмнени издеп жатышат, жана кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, ошо тууралуу биз сүйлөшүп берсек, биздин ушу аудиторияга да бул кызыктуу болот деп мен эсептейм. Саламатсызбы, чакыруу үчүн рахмат. Бул биз үчүн да маанилүү тема жана биз сиздин аудиторияңыз менен баарлаша алганыбызга абдан кубанычтамын. Рахмат. Биз ушу билим тармагындагы болгон биздин кызматташтык Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы кызматташтык кандай жүрүп жатат жана кандай болушу керек? Deutschland arbeitet schon lange mit Kirgisistan in bestimmten Bereichen der Bildung zusammen. Германия Кыргызстан менен билим берүүнүн айрым тармактарында көптөн бери иштешип келатат. Биз бир нече мектептердин жана университеттердин немис тилин окутууну колдойбуз. Ошондой эле бир нече жылдан бери ар кайсы университеттерде немис тили боюнча адистерди даярдап келатабыз. Исхак Разахов атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети, Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети, Инаи жеке университети бул окуу жайларда студенттер немис тилинде техникалык билимдерге ээ болушат. Буга параллелдүү ГИС тарабынан ишке ашырылып жаткан ишке орноштуруу жана кесиптик билим берүүгө басым жасаган техникалык кызматташтык долбоорубуз бар. Ал кийин университеттин билимине түрткү бермек. Und das ergänzt die Hochschulausbildung. Анан негизги ушу актуалдуу программалар биздин кыргызстандыктар үчүн кандай бар? Жана ошондой эле ошо биздин кыргызстандыктар азыр баргысы келип атат Германияга, ошо окуу тууралуу жана окуудан тышкары дагы кандай программалар бар? Ja. Es gibt verschiedene Programme, die aber nicht spezifisch für Kirgisistan sind, sondern in vielen Ländern einschlägig sind. So bietet der DAAD Stipendien an, bei denen Албетте, ар кандай программалар бар. Бир гана Кыргызстанга тиешелүү эмес, башка өлкөлөргө дагы актуалдуу. Германиялык Ааламдашуу академиялык кызматы ДААД бир нече стипендияларды сунуштайт. Ошондой эле бул жерде кеңеш берүүчү кеңсеси бар. Көбүнчө университетке киргизүү сертификаты милдеттүү шарт болуп саналат. Кимде жок болсо, анда даярдоо колледжине барышы керек дегенди билдирет. Мисалы, кесиптик окуу жайлардын деңгээлинде колдонулат. Ал жакка тапшырсаңыз болот. Окууну өзүңүз каржылай алсаңыз, бул Кыргызстандын көптөгөн жаштары үчүн кыйын. Бирок Германиядагы жогорку окуу жайга кабыл алынган болсоңуз, Германияда иштеп, Германияда толук окуу курсун бүтүрүү үчүн иштеп акча таба аласыз. Негизи көптөгөн варианттар бар. Мисалы, Конрад Адернауэр фонду, Фридрих Эберт фонду, Ханс Зайдель фонду сунуштаган стипендиялар бар. Албетте, бул өзгөчө квалификациялуу адамдардын салыштырмалуу чакан тобу үчүн. Бирок бул чынында эле мыкты изилдөөлөр үчүн. Der ganz besonders qualifiziert ist. Aber das sind dann wirklich ganz, ganz tolle und attraktive Studien.
Эмне керек ошо программаларга катышыш үчүн? Ja, man muss sehr aufmerksam lesen. Unser Problem ist oft, dass die Биринчиден адам кылдаттык менен маалыматтарды окуу керек. Биздин көйгөйүбүз көбүнчө кызыккандар башынан өткөрө турган шарттар тууралуу алдын ала жетиштүү маалыматка ээ эмес. Бул абдан маанилүү. Анткени мектептерден баштап алдын ала кандай талаптар тууралуу билсеңиз жана мен көптөгөн жаштарды билем. Алар немис тили менен мектепке окууга мүмкүнчүлүгү жок. Бишкекте номер 23 мектеп, номер 69, Токмокто, Таластагы мектептерде немис тилин окутат жана окуунун аягында немис тили боюнча дипломго ээ болушат. Аны жеке мектептерде окуп жүргөндө же өз алдынча окуган студенттер катары немис тилин жакшы үйрөнсө болот. Андан кийин бул салыштырмалуу оңой. Көп күч аракеттер менен акырында кыйынчылыктардан өтүп Германиянын университетине кабыл алышат. Албетте Германияда билим системасы өтө татаал. Алдын ала каалаган университеттердеги курстар жөнүндө маалымат алыш керек. Бул немис студенттери үчүн да оңой эмес, бирок мен ойлойм, эгер сиз ага көңүл, колдоо жана достордун жардамы менен же Германияда кыргыздардын тармактык уюмдарынан, форумдардан кеп кеңеш издесеңиз болот. Ошондо ийгилигиңиз ишке ашат. Dass junge Menschen auch mit Unterstützung und Freunden, und ich weiß, es gibt Netzwerke von Studierenden Kirgisen in Deutschland, die da auch beraten, dann schaffen die das. Ошо программа менен баргандар окушат. Окугандан кийин ошо Германияда калганга жана иштегенге мүмкүнчүлүк барбы? Ja, es gibt Möglichkeiten, in Deutschland zu arbeiten, aber dazu braucht man ein nationales Visum. Und ich glaube, das Erste, was ich rate, ist immer auf die Webseite der Botschaft Германияда иштөөгө албетте мүмкүнчүлүктөр бар, бирок ал үчүн улуттук виза керек. Биринчи кезекте элчиликтин башкы баракчасына кирип, улуттук визага кандай талаптар коюларын окуп чыгууну сунуштайм жана андан кийин адатта тил дипломун камтыган тиешелүү документтерди чогултуш керек. Тил билүү боюнча сертификатты жана таанылган тил сынагынан өтүшүңүз керек. Эгер иш берүүчү Германиядагы тиешелүү агенттикке ылайыктуу кызматкерди таба албагандыгын түшүндүрсө, Германиядан, Кыргызстандан билим алган жумуш берүүчүнү таба аласыздар. Андан кийин Германиядан чакыруу жана алдын ала макулдуктар келет жана Германияда жумушка орношуу үчүн эшиктер ачылат. Айрыкча Германияга барып иштеп акча тапкысы келген жаштар ошол эле учурда билимин кеңейтип, бул жакка кайтып келүүнү каалаган жаштардын тийиштүү жумушка орношуусу биз үчүн да абдан маанилүү. Башкача айтканда, алар алданбай жана кор болбой Германияда өздөрүн ылайыктуу сезишин жана немис чөйрөсү менен жакшы мамиледе болушун каалайбыз. Жумушчуларды жалдоодо ылайыктуу жумуш таппай калуу коркунучу бар. Берлиндеги федералдык өкмөт ошого тууралуу аракет кылып жатат. Биз өнөктөш өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан менен жаңы эрежелердин үстүндө иштөөгө аракет кылып жатабыз. Биз Германияга көбүрөөк жаштардын көчүшүн каалайбыз. Ошондуктан бул жумада мисалы Тюрингия жеринен делегацияны күтөбүз. Тюрингиянын соода палатасынын мүчөлөрү үчүн атайы жаштарды издеп жаткан кичинекей федералдык жеринен алар андан кийин немис жаштарында эле окутулат да даярдалат. Мен ишенем, эгер кичинекей кадам менен баштасак, анда бул окуя ийгиликтүү уланып кетет. Ошондо 100дөн 200 студент болот, 200дөн 500 болот, 500дөн 1000ге айланып жана башка федералдык жерлерге үлгү болушу мүмкүн. Ал эми жумушка орношкон компания менен жана Кыргызстандан келген студенттин ортосунда тыгыз байланыштар башталат. Wir zum Beispiel nächste Woche eine Delegation aus Thüringen, einem unserer kleinen Bundesländer, die ganz konkret für die Mitglieder der Handelskammer in Erfurt, der Hauptstadt des Bundeslandes Thüringen, junge Menschen sucht, die dann in Deutschland ausgebildet werden wie deutsche Jugendliche. Und die dann eine Berufslaufbahn in Deutschland beginnen können wie deutsche Jugendliche. Und ich bin überzeugt, wenn man das klein und konkret angeht, dann wird daraus eine Erfolgsgeschichte. Und dann werden aus 100, 200 und aus 200, 500 und aus 500.000 und in anderen Bundesländern wird man das nachmachen. Und da gibt es dann ein ganz enges Verhältnis zwischen dem Ausbilder, der Firma, die einstellt, und dem Studierenden oder dem Auszubildenden aus Kirgisistan. Илим жаатындачы, илим боюнча биздин адистер ошо силер менен кызматташуу жагынан жана изилдөө жагынан Германиянын адистери менен иштешкенге жана ошол жерге окуганга илим жаатындагы биздин адистер бара алышабы?
Also da gibt es auch spezielle Programme, die auch nicht national zugeschnitten sind. Улуттук же региондук Борбор Азияга ылайыкташтырылган гана эмес, Германиядагы биздин билим берүү жана изилдөө министрлиги тарабынан көзөмөлдөнгөн атайы программалар бар. Бизде билим берүү жана жогорку билим берүү системасы Кыргызстанга караганда таптакыр өзгөчө. Жоопкерчилик федералдык штаттарга жана Берлиндеги Борбордук федералдык өкмөткө ал албетте көбүнчө федералдык түрдө гана каржыланат. Die Bundesregierung, die schafft nur Rahmenbedingungen und hat natürlich oft auch Fördermittel, die dann aber wieder föderal eingesetzt werden. Sehr gut ist, dass die Билим берүү министри Кендирбаева айым былтыр кышында Германияда болуп, билим берүү министрлиги менен түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү абдан жакшы болду. Бул конкреттүү түз байланыштын болушу абдан маанилүү. Ал элчилик аркылуу өтпөйт. Мунун баары изилдөөнүн кайсыл жерде жана кандай түрлөрү болушу мүмкүн экендигин аныктоо үчүн. Институттар бар, тактап айтканда Лейбниц институттары, тарых, философия, биз гуманитардык илимдер дейбиз. Илимий жактан багыт алган Макс Планк институттары бар. Потсдамдагы геоизилдөө борбору менен Кыргызстан тараптын Кажай ортосундагы геоилимдер тармагында биргелешкен ишкана бар. Ошондой эле Германияда окуу кызматтарына же илимий изилдөөлөргө жайгаштырылган. Анда Германиядагы университеттердин, мугалимдердин ортосунда абдан тыгыз органикалык байланыштар зарыл. Жана менин оюмча аймактык кызматташтыктын перспективасы бар. Биздин Казакстан менен илимий кызматташтыгыбыз абдан интенсивдүү, терең жана кеңири. Жана албетте Кыргызстан менен Казакстандын өзгөчө Алматынын ортосунда абдан тыгыз байланыштар бар. Жана менин оюмча Кыргызстан бул көпүрөнү көбүрөөк мүмкүнчүлүк алуу үчүн колдонсо абдан пайдалуу болмок. Кыргызстан абдан кичинекей мамлекет, ошондуктан немистерге Кыргызстандагы өзгөчө шарттарды түшүнүп, анан аларды колдонуу өтө кыйын. Und Deutschland. Und ich glaube, da gibt es auch eine Perspektive in der regionalen Zusammenarbeit. Unsere Wissenschaftszusammenarbeit mit Kasachstan ist sehr intensiv, sehr tief und sehr breit. Und natürlich gibt es zwischen Kirgisistan und Kasachstan, insbesondere mit Almaty, auch sehr enge Kontakte. Und da fände ich es sehr lohnend, wenn Kirgisistan diese Brücken nutzen würde, um auch mehr Zugang noch zu erwerben. Kirgisistan ist, und das ist durchaus ein Handicap, eben ein sehr kleines Land. Insofern ist es für Deutsche sehr mühselig, die speziellen Bedingungen in Kirgisistan zu erfassen und dann zu nutzen. Айтып кетсеңиз, негизи Германияда кайсы кесипке ээ болуш керек ушу Германиядан жумуш тапканга? Мисалы, ушу эң керектүү кесиптери кайсы Германияда? Мисалы, мугалимдер, же дарыгерлер, же IT-адистер? Es gibt eine große Anzahl von Wirtschaftsbereichen, die in Deutschland einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften aufweisen, auf unterschiedlichen Ebenen. Das gilt auch für ganz hochqualifizierte IT-Experten. Германияда ар кандай деңгээлдеги квалификациялуу жумуштардын жетишсиздиги көп сандаган экономикалык секторлор бар. Бул жогору квалификациялуу IT эксперттерге да тиешелүү. Бирок биз квалификациялуу жумушчулар деп айтабыз. Анткени бул узак убакыт бою өзгөчө чындык болгон. Усталар үчүн окутуунун максаты эң жогорку даражага жетүү. Мисалы, университеттерде докторантура, ал эми азыр Европанын көптөгөн өлкөлөрү, анын ичинде Германия бизде жумушсуздуктун ушул деңгээлинде квалификациялуу жумушсуздуктар деп айтабыз. Конкреттүү аймактарда жетишсиздик бар экенин башынан өткөрүштү жана дээрлик 40 жыл мурунку өзүмдүн профессионалдык тажрыйбама көз чаптырсам, бүгүн түшүнүш керек, менин курагымда окуган студенттердин дээрлик бардыгында экономикалык жактан квалификациялуу соода тармагында кесиптик билим алгандарга караганда начарраак чыгышты. Бул кызыккандар үчүн албетте кызыктуу болушу керек, бирок ошондой эле жакшы киреше табууга багытталган.
Эми кол өнөрчүлүк боюнча окутууну сунуштайт элем. Мисалы, курулуш секторунда металл, жыгач иштетүү, санитардык техникалык, жылуулук технологияларына байланышкан бардык нерселер, альтернативалык энергия булактары. Бул ошондой эле автоунааларды курчап турган технологияга тиешелүү. Көптөгөн Германияда өнөр жай өлкөсү. Бул аймактардын бардыгында жумуш берүүчүлөр бар. Алар учурда Германияда ал жерде кесиптик билим бере турган жаштарды табуу үчүн аракеттенишет. Андан кийин аларга жумушчу катары жеткиликтүү болот. Булар бир гана зарыл оор жумуш эмес, ошондой эле абдан кызыктуу жана татаал тапшырмалар жана алар дээрлик дүйнө жүзү боюнча ушунчалык көп мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Мен ар бир жаш адамга окууга эмес, ушундай тренингтерди өткөрүүгө кеңеш берет элем. In Deutschland junge Menschen zu finden, die dort eine Berufsausbildung machen und ihnen dann als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Das sind nicht notwendigerweise harte Arbeiten, sind sehr interessante und komplexe Aufgaben und die eröffnen so viele Möglichkeiten fast weltweit, dass ich jedem Jugendlichen eher raten würde, eine solche Ausbildung zu machen, wenn sie angeboten wird als ein Universitätsstudium. Ушу негизи Германияга барыш үчүн, негизи башка өлкөлөргө деле барыш үчүн тил билиш керек да. Германский тил билиш керек. Ушу аябай негизги талап ошол болуп атат да. Мындай карап турсаң, аябай көп Кыргызстанда бизде элчиликтер тил боюнча мындай бизде курстарды ачылат да. Силер жактан ушундай бекер деп коеюн. Kurstарды ачканга мүмкүнчүлүк барбы? Also es gibt von Deutschland als Angebot für Spracherwerb die Goethe-Institute. Wir haben hier kein Goethe-Institut, aber ein Sprachlernzentrum. Aber dafür müssen Gebühren entrichtet werden. Es gibt keinen kostenlosen Sprachkurs. Was wir machen, und das ist schon sehr, sehr wichtig und sehr viel. Германия тарабынан Goethe институтунда тил үйрөнүү курстары сунушталат. Бишкекте Goethe институту жок, тил үйрөнүү борбору бар. Бирок бул үчүн акы төлөнүшү керек. Бизде бекер тил курсу жок, бирок абдан маанилүү ТЭШ мектептери деп аталган айрым мектептер бар. Ошолорго каржылык ресурстар көп каражат жумшайбыз. Өнөктөш мектептер немис тилин үйрөтөт. Ошондой эле эл аралык иштер боюнча борбордук кеңсеси бар. Ал ошондой эле кызматкерлерди жөнөтөт. Бул жерде Талас менен Токмокто мектептер бар. Ошондой эле даат программалары аркылуу университеттердин колдоосу менен немис тилин окуйм дегендерге тил билимин кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Албетте англис тилинде окуткан университеттер көп. Ошондуктан мен буга чейин айткандарымды кайталайын. Кайсы университет кандай шарттар бар экендигин көрүү абдан маанилүү. Кайсы университетте кандай шарттар колдонуларын карап көрүү абдан маанилүү. Сиз предмет боюнча чечим кабыл алышыңыз керек жана бул предметти сунуш кылган университеттерди издешиңиз керек. Анан караңыз. Ал тургай даярдоо курсунун ичинде варианттар бар. Мен муну 80-жылдары окуп жүргөн кезмен билем. Чет өлкөлүк студенттер Германияга келип, бир жагынан алардын аттестаты таанылбагандыктан жогорку билимге ээ болушат жана ошол эле учурда немис тилин үйрөнүп, экзамен тапшырып, анан кадимки курстан өтүп, мынчалык көп убакытты талап кылынбайт. Ким батыраак болсо, бир жылда бүтүрөт. Кээде кыргыз мектепти бүтүргөндөрдүн артыкчылыгы жашында, кээде 18ге да чыга элек. Бүгүнкү күнү адамдар узун өмүр сүрөт. Андыктан бул окууга 2 жыл кошумча эч кандай тоскоол болбошу керек. Schulabsolventen haben den Vorteil, dass sie sehr jung sind, manchmal noch nicht mal volljährig, noch nicht mal 18 Jahre und wir werden immer älter, da sollten diese 2 Jahre dann einer Zusatzausbildung kein Hindernis darstellen. Эмне айтат элем, ушу Советтер Союзунда мен окуп калбадымбы мектепте. Ошондо биз көргөнбүз да, ушу немецкий тилге маани аябай чоң болчу, маани көп берилчү. Анткени мектепте бизде мындай биз тандоо болчу да. Эгерде башка тилди үйрөнөм десең, же англис тилге аласың, же немис тилди аласың. Мен мисалы мектепте, ушу Караколдун мектебинде, Скөл областындагы Каракол мектебинде немис тилге кирип, немис тилди 10-класска чейин окугам. Андан кийин анан немис тил мындай жакшы өздөштүрө алган жокмун, анткени жумуш таба албайт экенсиң да. Андан кийин анан англис тилди үйрөнгөнгө өткөм.
Ja, wir haben hier ein gewisses Konkurrenzverhältnis an den Schulen. Die Rechtslage ist so, dass die Eltern wählen, welche Sprache die Schüler dann erlernen sollen. Und man kann halt nicht beliebig viele Sprachen lernen. Und Englisch ist sehr wichtig in der heutigen Welt. Ich sage auch immer, мектептер менен белгилүү бир атаандаштык мамилебиз бар. Укуктук кырдаал ушундай. Ата-энелер окуучулар кайсы тилди үйрөнүшү керек экендигин өздөрү тандашат жана сиз каалагандай көп тилди үйрөнө албайсыз. Англис тили азыркы дүйнөдө абдан маанилүү. Мен ар дайым англис тили милдеттүү деп айтам. Ал эми немис тили плюс француз тили үчүн да ошону айтмакчымын. Спектр канчалык көп түрдүү болсо, ошончолук жакшы. Чынында бүгүнкү күндө Кытай жана башка тилдер да бар. Алар кийинки карьера үчүн жагымдуу. Балдары орто мектепте немис тилин үйрөнгөн ата-энелердин каалоосу менен гана биз немис тилинде жардам жана колдоо көрсөтө алабыз. Таң калыштуусу суроо талап азайып бараткансыйт деп сезип жатабыз. Бул биз чече албай турган маселе. Анткени бул эркин тандоо. Мен немис тили менин эне тилим болгондуктан, мен Германиянын элчиси болгонум үчүн эмес, башка тилдерди билүү сизге англис тили керек деп айтышат. Балким өз алдынча үйрөнгөн адам катары үйрөнүү оңой. Немис катары мектепсиз жалгыз. Немис тили абдан кыйын тил. Жана 12 жаштан 17 жаштарга немис тилин үйрөтүүнүн мүмкүнчүлүгү болсо, анда бул абдан маанилүү жана пайдалуу. Кийинчерээк жетишүү кыйыныраак. Ошондуктан бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, балдардын жашоодо ийгиликтүү келечек үчүн жабдууну каалагандарга немис тилинде окуткула. Und deswegen auch ein bisschen mein Appell an alle diejenigen, die ihre Kinder ausrüsten wollen für einen späteren erfolgreichen Lebensweg, sich zu überlegen, ob sie nicht doch das Angebot wahrnehmen und sagen, ich möchte meine Kinder in Deutsch einschulen. Эң негизги ушу тил боюнча эгерде маселе койсок, муктаж болуш керек да. Биз муктаж болушубуз керек ошо тилгечи. Эгерде бизге мүмкүнчүлүктөр ачылса, Германияга барганга, окуганга же иштегенге, анда биз албетте ушу немис тилин үйрөнгөнгө аракеттенебиз бияктан, Кыргызстанданчы. Ошол эле жерде, бул жерде да ушу немис тилди үйрөткөн мугалимдер да болуш керек. Ja, es gibt Lehrer, das Problem ist, dass diese Lehrer gar keine Anstellung finden an kirgisischen Schulen, wenn es keine Klassen gibt, die Deutschunterricht brauchen. Es ist ja kein Individualunterricht. Тил боюнча муктаж болушу керек. Немис тилин үйрөнгөнгө аракет кылабыз. Мугалимдер кыргыз мектептеринде немис тилинен сабактарды талап кылган класстар жок болсо, бул мугалимдер жумуш таба албайт. Бул жеке сабак эмес, мектептеги класстар болушу керек жана класстан баштап үзгүлтүксүз окутулат деген көйгөйлөр бар. Жана бир эле жылда окутууну бүтүрө албайсың. Менден кичүү бир кесиптешим бар. Мугалимдик кесипти немис тилин окуп, анан мугалимдикке жумуш таба албай, элчиликке ишке келген. Биз албетте бактылуубуз, бирок элчиликте өтө сейрек кездешүүчү орундар чектелүү. Немис тилин окуп, университетте мугалимдин кесипин тандап, мектепке мугалим болуп, ишке өтсө сонун болмок. Ошондой эле учурда мени таң калтырганы жана кубантканы, азыр немис тилин жакшы деңгээлде үйрөткөн тил курстары көп ачылган жана ал жакта албетте даярдалган жакшы мугалимдер бар. Немис факультетинде окуган бул дагы бир жол сыяктуу көрүнөт. Таң калыштуусу көптөгөн үй-бүлөлөр чындап келгенде бул үчүн төлөөгө даяр. Же төмөндө айтып кеткен мектептердин сунуштарын пайдаланып, бекер окуса болот. Бул суроо талаптын бар экендигин көрсөтүп турат. Балким жаштар Германияга келээрин кийинчерээк түшүнүү пайда болот. Көптөгөн адамдар муну биринчи кадам кылып, ПОП программа менен же каникул убагында жумуш аркылуу башташат. Андан тышкары алар университетке тапшыруу, анда кадимки жол жаштар мектепти аяктагандан кийин университетте окуу, андан кийин эс алуу, жумушун баштоо же Германияда стажировкадан өтүү, анан мен кайда окусам болот, кайсы жерде адистиктерди даярдай алам жана андан кийин Германияда калууну каалайт. Бирок алар Германияда болуп көрбөгөн жаштарга караганда немис коомчулугундагы эмгек секторунда биринчи тажрыйбасы тууралуу көбүрөөк маалыматка ээ болушат. Саякат жакшы, учурда Германияга жылына 1000ге жакын жаштар келет. Natürlich ganz viel mehr Kenntnisse als Jugendliche, die noch nie in Deutschland waren. Der Weg ist schön und das sind im Moment, meine ich, um die 1000 Jugendliche pro Jahr, die aus Deutschland auf diesem Wege
die auf diesem Wege nach Deutschland kommen. Siz билесиз, азыр ошо биздин кыргыз мектептерде эмки жылдан баштап 12 жылдык окуу киргизилип жатат. Бул ушу кыргыз мектептеги билим берүү сапатын жогорулатуу максатында. Негизги ушу Германияда да кандай 12 жыл окуйбу жана ушул эле 12 жылдык окуу натыйжасын бере алабы? Керектүү, сапаттуу билим боло алабы ошол келечекте, кандай деп ойлойсуз? Weil in Deutschland die Zuständigkeit für Bildung bei den Bundesländern, 16 Bundesländern liegt, haben wir kein einheitliches System. Als ich zur Schule ging, bedeutete Sekundarschule 13 Jahre, wobei es Länder gab, die hatten 4 Jahre Grundschule und andere, die hatten 6 Jahre Grundschule. Und die Differenz zu 13 Jahren war dann die Sekundarschule. Германияда жоопкерчилик 16 федералдык жерде болгон үчүн бизде бирдиктүү окуу системасы жок. Мен мектепке барганда орто мектеп 13 жыл деген менен 4 жылдык башталгыч мектеп, калгандарында 6 жылдык башталгыч мектеп болгон шарттар бар болчу. Мектеп менен айырма 13 жыл ал кезде орто мектеп болчу. Мен 40 жыл мурун мектепти бүтүргөнүмдө окуу убактысы тууралуу талкуу 12 жылга чейин кыскара башталган. Анткени Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө 12 гана жыл бар болчу. Мен Кыргызстанга келгенде абдан таң калдым жана бул жерде 11 жыл жетиштүү экендигине таң калдым. Жогорку мектеп жана андан жогору. Менин суроом, муну кантип жетишсе болот? Менин балдарым 13 жыл окуду. Алар дагы айтат, 12 жыл бул абдан эле кыйын, бирок мүмкүн. Мен 12 жылды жакшы компромисс чекит деп ойлойм. Анткени бул дүйнө жүзү боюнча стандарт болуп саналат. Айрыкча өнүккөн өлкөлөрдө билим берүү системасы өнүккөн мамлекеттердин катарына Кыргызстанды дагы эсептейт элем. Ар дайым өркүндөтүүгө аракет кылса болот. Ал үчүн ар дайым конкреттүү шарттар бар. Ошондуктан Кыргызстан менен бир нече тилдер параллель колдонулат. Орус тилин ошондой эле тең колдонулат жана маанилүү. Кээ бир аймактарда өзбек тили көбүрөөк колдонулат. Ушундай шарттарга билим берүү министрлиги аны дагы эске алышы керек. Германияда бизде негизинен бир гана тил бар. Швейцарияда 3, чындыгында 4 мамлекеттик тил бар. Эгерде сиз азчылыктын тилин кошсоңуз, жана булар такыр башка шарттар. Бирок мен татаал талкууларга катышкым келбейт. Билем, абдан кызыктуу талкуулар жүрүп жатат. Ал эми келечекте бул 12 жыл болот деп мыйзам менен жөнгө салынды. Жана биз аны кабыл алабыз. Жана мен ошондой эле мисалы немис тилин окуткан мектептерде кийинчерээк окутуу үчүн орун бар болот деп ишенем. Германияда университетте же кесиптик билим алуу да мүмкүн болот. Эмне үчүн мындай чечим кабыл алынганын жакшы жагынан да көрүп турам. Менимче бул экспериментти жаңыча кабыл алыш керек. Балким жаштар чет өлкөгө чыга турганда чоңураак аң сезимдери кеңирээк болсо жакшы болмок. 17 жаш абдан жаш. Анан өз үй бүлөсүнөн алыс болуп калат экен. Мисалы, өзүңүздү кантип каржылоо керек, социалдык чөйрө менен кантип мамиле түзүү керек, өзүңүздү кантип ырастоо керек, кантип өз алдынча окуу жайга баруу керек. Бул жашы жеткенде жеңилирээк болот деп ойлойм. Бул жолу көп деле айырма жок. Wie man mit dem gesellschaftlichen Umfeld umgeht, wie man sich durchsetzt, ganz alleine, auch an der Bildungseinrichtung. Das ist schon ein bisschen einfacher, wenn man volljährig ist. Diese Zeit, glaube ich, macht dann einen großen, ich sagte das vorhin schon, keinen so großen Unterschied. Бизде ошо үмүттөнүп туралы, ошо эксперимент чын эле позитивдүү болот деп, анткени кооптонуу көп болуп атат, ошо 12 жылдык окуу боюнча. Бирок сиз айткандай, бизде позитивдүү көз карашта бололу. Биз ошо жыйынтыктап атабыз. Эгерде кошумчалап кетсеңиз, мүмкүнчүлүктөр дагы ушу Германия менен Кыргызстандын ортосунда кандай программалар менен жана кандай балким башка кызматташуу жаатында деген мүмкүнчүлүктөр болсо, азыр кошумчалап кетсеңиздер болот. In den Beziehungen zwischen Kirgisistan und Deutschland wir nicht auf die Quantität achten sollten, sondern auf die Qualität. Und das heißt, dass jeder einzelne Interessierte sich umschauen muss. Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы мамиледе биз санына эмес, сапатка көңүл бурушубуз керек. Демек, ар бир кызыктуусу бир адам айлана чөйрөнү карап, кандай мүмкүнчүлүктөр бар экендигин көрүшү керек. Мен ошондой эле коомдук медиа тармактарды колдонууну сунуштайт элем. Жаш кыргызстандыктар абдан активдүү жана тырышчаак. Сунуштар аркылуу көптөгөн жолдор бар жана ошолорду ар дайым оптималдаштырууга мүмкүн. Эмне үчүн анда аны пайдаланбайлыбы? Эгер кимдир бирөө Элмина университет
университетте же Кёльн университетинде окуп келсе, же өнөктөш университеттер менен байланышта болсо жана тажрыйбасы менен бөлүшүп жардам бере алат. Мисалы, кайсы жерде батир тапса болот, же ушуга окшош нерсени кайдан табарын түшүндүрүп бере алышат. Ушундай нерселерди колдонушуңуз керек. Бирок негизги жаштардын сапарынын максаты эмне экенин билиши абдан маанилүү. Кесиптик окуу жалгыз эмес. Бул окуунун аягында мен ким болом, мен ким болуп иштегим келет, кандай жерде иштесем болот. Кыялдарда белгилүү бир ролду ойнойт жана мен муну тажрыйбасы бар адам аркылуу ишке ашырса болот деп ойлойм. Тармактарга кирүү мүмкүнчүлүктөрдү сунуштаган даат кеңселери сыяктуу колдоо кеңселери бар. Ушунчалык көп аргандай учурлар болушу мүмкүн. Кызыктуу эксперттер келип жатат. Мисалы, медайымдык кесиптерге биз азыр бир нече сапарларды жарыяладык. Делегациялар келүүдө жана дагы бул жака бир нече консультанттарды жөнөтүүнү ойлонуп жатышат. Ошол жактан жаштарга жардам, сунуштар берилет. Жашоодо ушундай чечимдерди кабыл алуу бул масштабтуу программалар эмес, тескерисинче көпчүлүккө, анын ичинде коңшу мамлекеттерге ачык болгон программалардын пайдасын айтып кетет элем. Биз албетте Борбордук Азия мамлекеттери менен Германиянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктүн алкагында билим берүү тармагында кошумча сунуштарды иштеп чыгууга аракет кылабыз. Бул үчүн биздин федеративдүү канцлерибиз дагы ой пикирин жарыялаган. Реалдуу айтканда, Өзбекстан менен Казакстан сыяктуу ири мамлекеттер региондо колдоого алынаарына түшүнүп жатам. Биздин тараптан Кыргызстандын жаштары дагы ушундай программаларга катыша ала тургандай аракет кылышыбыз керек. Wir werden sicher versuchen, im Zuge der strategischen Partnerschaft zwischen den zentralasiatischen Staaten und Deutschland, für die sich unser Bundeskanzler sehr einsetzt, auch im Bildungsbereich ein zusätzliches Angebot zu erschließen. Aber ich bin da ganz realistisch. Ich denke, dass dann eher Usbekistan und Kasachstan als die beiden großen Staaten in der Region gefördert werden. Und da müssen wir nur darauf achten, dass eben kirgisische junge Menschen, Kirgisen, Kirgisinnen auch partizipieren können. Sizge чоң ыраазычылык билдирем. Аябай жакшы керектүү маалыматтарды алдык. Аябай мындай натыйжалуу интервью болду десем жаңылышпайм. Сизге чоң ыраазычылык. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушу биз менен Германия Федеративдүү Республикасынын ыйгарым укуктуу элчиси Габриэла Гелил болду. Сизге ийгилик каалайм. Мындан аркы ишиңизге бизге келип туруңуз, биздин ушу кеңсебизге. Сизге чоң рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз да ушу менен биздин программаны жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.